Салам барыңыздарга, кутман кечиңиздер менен, сиздер менен мен Оксана Рыскулова. Бүгүн биздин сонун эфир болмокчу. Эфирдин темасы миллиондорду табуудагы 3 кадам деп аталат. Бүгүн эфирдин коногу Кундуз Таштанова бизде конокто болмокчу. Бүгүн сонун эфирге күбө болосуздар. Салам барыңыздарга. Салам. Салам, ким көрүп жаткан болсоңуздар, кимиңиздер ушул эфирди күткөн болсоңуздар, мен абдан кубанычтамын. Өзүмдү тааныштыра кетсем, аты жөнүм Оксана Рыскулова, өзүңдү жең, ийгилик изи китептердин авторумун. Мына бизде Кундуз Таштанова айым конокко келип калды. Кундуз, кош келипсиң. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кеч барыңыздарга. Угулуп жатамбы? Ооба, мага жакшы угулуп жатасың. Сонун, рахмат. Бүгүн аябай сонун баарлашуу болот деп үмүттөнүп турам. Жана сизге да терең ыраазычылык. Ушундай сонун биздин көрөрмандарга, биздин подписчиктерге пайдалуу, жакшы маек курабыз деген ишенимде келдим. Баарыңыздар да кутман кеч. Саламатсыздарбы? Жакшы, Кундуз, бизге кирип жатышат. Аябай тездик менен биздин кирүүчүлөр көбөйүп жатат. Кимиңиздер азыр кирип жаткан болсоңуздар, баарыңыздарга жагымдуу кутман кеч. Сиздер менен ушул кечте, ушул бүгүнкү күнү, ушул сааттарда сиздер менен амандашып жатканыбызга кубанычтамын. Бизде конокто Кундуз Таштанова айым, мыкты продюсер, сюцай чебери, жеке продюсерлик борбордун жетекчиси, Кыргызстандагы атактуу жылдыздардын өздөрүнүн жеке курсун ачканга продюсерлик кылган айым, психолог, коуч, трансформатор Ызаткан Жусупованын продюсери, 3 жылдын ичинде 250дөн ашуун продюсерлерди, 6000ден ашуун өзүнүн курстарын, ашуун окуучуларга өзүнүн курстарын окуткан. Топ инфо продюсер, бүгүнкү биздин коногубузда Кундуз Таштанова айым менен жолугушуп жатасыздар. Ушундай күчтүү кыз, жаш болсо дагы. Мен дагы өзүм бүгүнкү күндө ошол Кундуз Таштанованын продюсерлик 2 айлык курсунда окуп жатам. Кудай буйруса дагы улантайын деген жакшы бир ойдо чечимде турамын. Себеби мага аябай чоң пайда берди. Мен ошолорду айтып кетейин. Негедир Кундуз сеники тегеренип бир аз катып турат, эмне экенин билбейм. Мага аябай жардам берди. Эмне кылып жардам берди, ошол боюнча айтып кетейин. Кимиңиздер мени тааныбайсыздар? Тааныбаган болсоңуздар, минус деген белгини койсоңуздар жакшы болот эле. Мен көрөйүн кимдер тааныбайт экен. Ал эми тааныган болсоңуздар, анда плюс деген белгини коюңуздар. Эгерде менин курстарыма катышып жүргөн болсоңуздар, плюс деген белгини коюңуздар. Ал эми Кундузду тааныбасаңыздар, Кундузга 1 деген белгини коюңуздар, таанысаңыздар 2, 3, курстарына катышсаңыздар 4 деген белгилерди койсоңуздар жакшы болот эле. Себеби биздин аудиторияда кимдер бар экенин биз билүү максатында. Тааныбаймын дейт, минус, плюс. Ушундай күчтүү айым. Кундуз, анда сизде сөз. Биринчиден саламдашып алайын. Саламатсыздарбы? Бул жакта Оксана эженин да подписчиктери, негизи эле кыргыз элим. Саламатсыздарбы? Записти көрүп аткан баардык биздин бир туугандарыбызга, мусулман бир туугандарыбызга салам айтам. Абдан сүйүнүп, ушундай сонун эфирди өтүп, жана канча деген айымдарга, мырзаларга пайдалуу билимдерди менен дагы бөлүшүп, мотивация, балким ушул эфирден дагы сиздер дагы жашооңуздарды бир өзгөртүүгө, жакшы нукка бурууга биз да себепчи болсок, биз үчүн бул эң негизги даража, бакыт деп саналат. Себеби талыкпай эмгектин үстүндөбүз, талыкпай билим алып келе жатабыз. Оксана эжени дагы кандай билимдүү айым деп тааныйм. Канча деген сыйлаган өзүнүн чөйрөсү, өзүнүн ошол
көрөрмандары, угармандары бар, андан сырткары да канча деген окуучулары бар. И мен үчүн да албетте сыймык ушундай күчтүү айымдар мен насаатчылыгыма келип, окушуп, канча жашта болбосун дагы ошол обнуление болуп, орустар айткандай век живи, век учись деп коет го, ошол билим өмүр булагы экен, өмүр бою окуп, ийгиликтерди багындыра берген айымдардан биз да үлгү алабыз. Буюрса биз дагы канча жашка чыкпайлы, биз дагы сөзсүз түрдө билимдерди алып, ошол билимдерди колдонуп, Кыргызстанга, кыргыз айымдарга, мырзаларыбызга дагы ошол ийгиликтүү болушуна салым кошуп жүрө беребиз деген үмүттөмүн. Оксана эже абдан күчтүү айым, чынында мен дагы бул жакта Оксана эжеден дагы үйрөнүп атам көп нерсени. Себеби биз адамдар бири-бири менен, адам менен, адамдардын ичинде чөйрөдө анан адам болот экен. Сөзсүз түрдө ошол эл менен дегендей бирге өсөт экен. Кандай күчтүү адам, кандай күчтүү эксперттер дагы, ошол эле Заткан Жусупова психолог, ошол эле Оксана эже жана башка дагы күчтүү эксперттер келсе дагы ар бирөө өзүнүн сферасында, өзүнүн нишасында, өзүнүн кесибин мыкты билген эксперттер ар бирөөнөн мен дагы сабак алып, сыймыктанып, жакшы жактарын үлгү алып, үйрөнгөнгө аракет кылам, сыймыктанам. Жана темага айта кетсек, бул жакта кыскача айта кетейин, 33 жаштамын, 2 кыздын апасымын, турмуштамын, таласка келин болом, өзүм көлдөн болом. Жана ушул онлайнда 3 жылдын ичинде окутуу менен алекмин, наставникмин, инфопродюсермин. Мындайча айтканда, ошол эксперттерди Instagram аркылуу курстарын, чектерин мыкты деңгээлге, чоң деңгээлге чыгарып, сатууларды, онлайн сатууларды күчөткөнгө, көбөйткөнгө, баштапка чыкканы жардам берем. Мен жана командам. Бул жакта азыр миллиондорго 3 кадам деген темада маектешебиз. Ошол жөнүндө дагы сүйлөшсөк болот. Кандай, эмнеден баштасак болот, Оксана эже? Жакшы, мен азыр анда ушул биздин катталуучуларыбыз менен ушул кызыгып көрүп аткандарга ошол бүгүнкү сабактын шарттары боюнча айтып кетейин. Сабагыбыз толук 1 саат болмокчу. Сиздер конткой угуңуздар, эгерде өзүңүздөрдүн столуңуздар, бир бурчуңуздар бар болсо, ошол жерге барып, эрикпей, анан дептериңиздерди, ручкаңыздарды алып жазып алыңыздар. Себеби ушул ой жүгүртүүлөрдү өзгөртө турган сабактар. Экинчиден, жаныңызда балдарыңыз же ызылдаган же болбосо бир дагы башка бирөөлөр сиздин көңүлүңүздү алакты кылып сизге суроо берип аткандар болсо, муздак үйгө чыгып алсаңыз деле боло берет. Себеби адам муздак үйдө жакшы кабыл алат. Ал эми үчүнчүдөн, ошол сөзсүз жөн эле угуп отура бербей жазыңыздар. Жазган нерсе биздин курч акылыбыздан тупой карандаш артык деген сөз бар. Эми бизде мүмкүн жаңы көрүп калгандар деле кирип жатышат. Ошон үчүн Кундуз жөнүндө өзү да тааныштырды, мен да тааныштырып кеттим. Мен өзүм жөнүндө айтсам, жашым 46-да, 2 баланын апасымын, балдарым 20-га чыкты, жолдошум бар. Мен Өзгөндүн кызымын, Жалал Абадка келинмин. 25 жыл болду жолдошум менен жашап атканыма. Ушул жылдарда ушул өзүмдү өнүктүрүү, акыркы бир 10 жылдан бери өзүмдү өнүктүрүп жүрөм. Өзүмдү өнүктүрүү, мен бай болом, ийгиликтүү айым болом деп Бишкек шаарына келгенмин. Анан келгенимден кийин ошол үй бүлө багытында, өзүмдү өнүктүрүү багытында, акча багытында, бизнес багытында жана өзүмө болгон ишеним багытында ушул 4 сферанын үстүнөн иштедим. Ооба, менде бардыгы биринчи башында, мындайча айтканда, жакшы эмес эле, канааттандырарлык эмес эле. Үй бүлө багытында да чоң көйгөйлөр бар эле, акча багытында өзүмө болгон ишеним, жан дүйнө багытында, ден соолук багытында ушулардын бардыгынан аксаганмын. Ошол 10 жылдын ичинде бул мен үчүн аябай чоң срок деп ойлоймун. 10 жыл убактым кетти ушул өзүмдү өнүктүрүүдө. Азыр болсо мен ушул нерселерди, 10 жыл кеткен нерселерди сиздерге 10 жыл кетирбей эле 1 жылдын ичинде бергенге аракет кыламын. Кантип ошол бардык багыттарда жогорку бир жакшы деңгээлге чыгуу. Анан ошонун негизинде өзүңдү жең деген китепти жаздым. Бул китеп менен мен дисциплинанын негизинде мен ушул нерселерге жете алдым да. Жакшы нерселерге жете алдым.
мага ошол тактык, өзүмө катуулук ушулар жардам берди. Мына өзүңдү жең деген китеп күндө эртең менен чуккайм, өзүм үстүмөн иштейм. Жалаң ошол эмне мени ийгиликке жеткире турган болсо ошол адаттарды калыптандырам. Ал эми ийгилик изи деген китебим бул жан дүйнө, баягы адам өзүн тааный электе, өзүнө болгон ишеничи бекемделе электе ичинде ар түрдүү нерселер болот, трансформация болот. Ошол учурларда жазылган китеп. Бул китеп ошол кыйынчылык болгондо адамды алдыга кайра түртүп чыгара турган китеп, окуялар менен айтылган. Азыркы учурда өзүңдү жең деген курсум бар. Жана кирешени көтөрүү, ораторлук өнөрдү бекемдөө же болбосо ораторлук өнөрдү үйрөнүү, кирешени көтөрүү, анан насаатчылык курсум бар. Мына акыркы бир айдын ичинде мен Кундуз Таштановадан окудум. Ушул өзүмдөгү ушул убакытка чейин алган билимдеримди мен Instagram баракчама чагылдыра албай атканымды түшүндүм. Менде көп байлык бар экен, көп адамдар ушул нерселер, ушул жолдор, жеңилдик жолдор, кыскартылган жолдорду мен жеткире албай атканымды түшүндүм дагы. Кундузга бардым, менден канча жаш кичинекей болсо деле бардым дагы. Анан ошол жактан бүгүнкү күндө Кудай буйруса аябай жакшы жетишкендиктер. Себеби өзүм такшалган тренермин, ал эми ушул Instagram баракчасы аркылуу жеткирүүнү мен Кундуздан үйрөндүм. Себеби кээ бир нерселерин өзүм билгендей кылат экенмин, кээ бир учурларда Instagramды сүйбөйт экенмин, түз эфирлерге чыкпайт экенмин. Ошон үчүн бүгүнкү күндө дагы деле окуп атам. Анан ошол Кундуз экөөбүз түз эфир кылайлы деп чечтик. Кудай буйруса жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп жатам. Бүгүнкү күндө ошол эң менин сүйүктүү устатым деп айта алам Кундузду. Анда эмесе Кундуз экөөбүздүн бүгүн жакшы теманы тандап алдык. Миллиондорду табуудагы 3 кадам деген. Ушул тема сиздерге жактыбы? Чындыгында эле мен ойлойт элем, бул миллиондорду жаш эле кыздар таап атамын десе, булар жалган айтып атат дейт элем да. Анан бул жака келгенде Инстаграмдын сырын кантип бериш керек, кайсыларга көңүл бурушубуз керек, ошолорду үйрөткөндөн кийин өзүм ошол сабактарымды өзүм жакшы деңгээлде сатып атканымда анан түшүндүм да, демек чындап эле болот экен деп. Көп көрсө, көп жашаган эмес, көптү көргөн, көп практика кылган билет экен. Ошон үчүн мен 10 жылдан бери ушул жакта, ушул сферада жүрөм. Кундуз 3 жылдын ичинде эле канчалаган окуучуларды чыгарып, канчалаган продюсерлер чыгарып, канчалаган жылдыздарга продюсерлик кылды да. Ошон үчүн биз эмнеге окушум керек, эмнеге үйрөнүшүм керек деген суроого Кундуздан жооп таба алабыз. Кундуз миллиондорду таап жатат жана командасына, окуучуларына таптыртып жатат. Ошон үчүн миллиондорду табуудагы 3 кадам бүгүнкү темабыз. Тема жактыбы сиздерге, урматтуу аудитория, урматтуу айымдар, мырзалар? Тема сиздерге жактыбы? Кандай тема? Миллион десе эле баары эле чочуп кеткендер да бар болуш керек. Это нереально. Миллион, качан жетебиз миллионго дегендер да бар бекен. Буга биз качан жете алабыз? Мисалы үчүн кээ бир окуучуларга айына 100 000 тапсаң эмне болот деп бир айылда келин экен, суроо берсем, анда көп кетем да дейт. Анда көп кетем да дейт. Анан кээ биринде установка бар экен, ушул мен көп акчаны тапсам, мен текебер болуп кетем, күйөөмөн көбүрөөк тапсам үй бүлөбүз бузулат деген сыяктуу дагы ойлор келген учурлар болгон. Анан ошол жактан дагы ушу айымдар менен иштешүүгө постоянно туура келет. Ошондуктан мен бүт эле кардарларым, окуучуларым баары эле айымдар. 90% менин окуучуларым баары юг Сарададан. Ошон үчүн эмне дейт элем, кандай десем, ар кандай психологиялык жактан айымдар бар, ар кандай тарбия көргөн айымдар бар. Ошого жараша ар бирөөнө мамиле кылуу эң негизги нерсе эле бул мышление да, ой жүгүртүү. Ошол эле миллиондорго, ошол эле чоң кирешелерге, чоң ийгиликтерге адам өзү даяр болгондо, өзү менен иштегенде, анан ошол чоң ийгилик акчалар келет экен да. Эгерде бул жакта сиз жана айтып өттүңүз, өзүңдү жең, дисциплинадагы айым деп, ушуну да мен аябай подчеркивать этип айткым келип атат. Чындап эле Оксана Рыскулова бизде окууда эң жоопкерчиликтүү, бул жакта Адина бар жана Оксана эже бар, эң жоопкерчиликтүү айымдардын бири. Эч качан кечигип келишпейт, так, таза, тыккан,
ушундай жоопкерчиликтүү айымдарда мага да жагат. Билбейм, менин окуучуларым баары эле 40, 50, 60 жаштагы айымдар. Өзгөчө ушул возрастка да келгенде плюс 35 да, анан ушул возрастка келгенде айымдар мындай балдары да чоңоюп, үй бар, үй бүлө бар, балдар кичине чоңоюп, анан өзүнүн үстүндө иштеп изденип калат экен да. Өзгөчө азыркы убакта мына Кыргызстанда кандай ушундай бир билимге баарыбыз суусап турган маалда, билимге, өзүбүздү өнүктүрүүгө, жан дүйнөбүз менен иштегенге, окуганы, канча деген курстарды окуп атабыз психологиялык жааттан, өзүбүздү өнүктүрүп, ушул блоктордон арылалы, элдин астында сүйлөйлү деп. Мына мен мисалы үчүн орус мектепти бүтсөм дагы, кыргызча сүйлөп, эл алдында албетте мен дагы бул жактан Оксана эжеден дагы сабактарды алып, кеңештерин алып, сыймыктанам. Оксана эже профессионал, өзүнүн нишасында, өзүнүн сферасында чындап эле номер 1 оратор Кыргызстанда кыргыз тилдүү эксперт. Сыймыктанам, ушундай күчтүү эксперттер бар экенине. И биз кыргыз тилинде ушундай билимдерди алып атканыбыз дагы сонун, себеби орус мектепти бүтсөм да, Европада көп жыл жашасам дагы билимди кыргыз тилинде алганда мага денеме мындай денем менен кабыл алып, жүрөгүмө жеткире сиңген да. И канча орусча окубайын, баары бир мындай башкача болот экен да. Баары бир сенин рухуң, духуң кыргыз болгондуктан ошол билимдер сүйлөгөндө дагы ошол жакшы сиңирет экенсиң да. Анан ошол Оксана эже аябай жоопкерчиликтүү, кайсыл жакка дагы кандай иш баштабайлы, колунан келсе сөзсүз ушул жоопкерчиликти айткан сөзүнөн турат. Сөзсүз түрдө авторитети абдан күчтүү десем болот. Личный бренди дагы күчтүү. Сыймыктанам. Анан ушул миллиондорго 3 кадам дегенде айтат элем, сразу эле ушул туруп туруп эле миллиондор асмандан учуп келип калбайт. Ага дагы адам өзү да даяр болуш керек. Мен тажрыйбама таянсам, өзүм жаш болсом дагы ушул тажрыйбама таянганда мага кайсыл учурда ошол чоң кирешелер, ийгиликтер келе баштады. Бул эң биринчи нерсе жоопкерчиликти өзүмө алганда. Мурун мен күтүү абалында болсом, жолдошум кылат, жолдошум мага iPhone алып берсин, эмне үчүн мага алып бербейт деп ичимен таарынып, же болбосо эмне үчүн ата-энем мага 100 000 сом бербейт, мен бизнес баштабайт белем деп мындай одолжение кыласың да, үйдө отурасың, еще одолжение кылып баарынан күтөсүң да. Мындан кетиш керек экен да, себеби дегенде сен жоопкерчиликти өзүңүн жашооңду өзүң гана өзгөртө аласың. Башка адамдар себепчи болот сөзсүз түрдө. Жараткандан суранган нерсе башка адамдар аркылуу, себепчилер аркылуу келет, бирок сурап ошол нерсени чын дилиң менен өзүң гана өзгөртө аласың. Мен үчүн эч ким арыктап бербейт. Болгону аракет, каалоо, наставник болуш керек, чөйрө болуш керек, дисциплина болуш керек. Ошол чөйрө менен биргеликте, ошол сферада сенин наставнигиң өзүнүн баскан жолу менен, тажрыйбасы менен бөлүшүп, ошол ийгиликке жетелеген адам болсо, оңоюраак болот да. Мен ошону түшүндүм, что претензиядан кеткенде, бирөөлөрдөн өзүмдүн үстүндө башка бирөөнү эмес, башка бирөөнү өзгөртөм эмес, өзүм менен иштеп, өзүмдү өзгөртөм деп баштаганда, жоопкерчиликти өзүмө алганда, анан өзгөрүүлөр башталды. Чоң өзгөрүүлөр башталды. Экинчисинде бул өзүмө инвестиция кылып баштадым. Лалафодон кийимдеримди сатып, батпай калган кийимдеримди сатып, ушунчалык депрессияда жүргөндө уже кийимдерге батпай калып, анан ошолордун баарын сатып, билимге, өзүм мээме инвестиция кылып баштаганда өзгөрүлүп баштадым да. То есть адамда каалоо болсо, бардыгын жасайт экен да. Жашоомду өзгөрткүм келген экен ошол учурда. Бирок ошого себепчи болгон эки эле ситуация болду. Бул жашоодогу кризис. Кризис болбойн, адам өзгөрүшү оор экен. Азыр болсо мен согласованная трансформация деп коет. Бул макулдашылган трансформация, ушул окууларга барып, трансформация алганды өзүм каалайм. Балким сиз дагы ушул окууга келгенде трансформация болдуңуз, мындай башкача сферада удивление, трансформацияны ушул чөйрөлөр менен, жакшы окуулар менен, мыктылардын чөйрөсүнүн ичинде анан трансформация болот экенсиң да. Анан мындай сөз бар да орустардачы, ушул комнатада эң эле кыйыны сен болсоң, сен туура эмес чөйрөдөсүң депчи.
мен да ошого кошулам. Ушул мен бүркүттөр менен учкум келет да. Менден күчтүү чөйрөгө барып кошулуп, ошол жакта эң эле төмөнү мен болсом, демек алардын арасында мен да буюрса учуп калам бүркүт болупчу. Ошон үчүн сиздер өзүңүздөрдөн төмөн эмес, өзүңөрдөн бийик, жакшы чөйрөгө, мыкты наставниктерге меңерген инвестиция кылгандан качпаңыздар. Өзүңүздөргө жоопкерчилик, эң биринчи нерсе жоопкерчилик алганды үйрөнүшүбүз керек экен да. Ушундай инсайттар келди мага. Оксана эже, сизчи кандай ойлойсуз? Мен дагы азыр ойлонуп атам, миллиондорду табуу дагы үч кадам дегенгечи. Ошол 2014-жылы 2016-га чейин болуш керек. Мен 1 миллион сом өзүмдүн биримиме жумшаганмын. Анан ал миллионду мен кайра таптым. Себеби ошол эгерде мен миллион жумшабасам, мен каяктан тапмак элем да. Айыл дагы эле кыз, орус тилди да жакшы билбейт элем. Биздин айылыбыз Өзгөн районунда бир тупик айыл да. Анан ал жактан андан ары айыл кетпейт. Анан биздин орус тил сабагыбыз деле кыргызча өтчү да. Балдар, бүгүн орус тил сабак болот деп ошентип кыргызча өтчү. Анан эми арасынан жакшы деле окуп бүткөндөр болду. Эми бул менен мен актанайын деген жокмун, бирок мен сабактарга барганымда өзүмдү ушунчалык тупая сезчүмүн да. Эң артында отурат элем, мен эчтекени түшүнбөгөндөй, мен эле бир жашоодо бир жаңылып эле жаралып калгандай сезет элем. Эчтекени түшүнбөгөндөй, анан менин талантым жок деп сезет элем да. Анан ошол жерде 10 жылга максат жазгыла деген эме берди, тапшырма берди. Сразу эле чоң сабактардан баштап алдым. Дегенде мен 10 жылга эмес, мен бир дагы максат жазганды билбейт элем. Максат жаза албай койгом да, эптеп бир нерсе жазгам. Бирок кийин ошол сабактар, азыркы күнгө чейин мен ошол сабактарды колдоном. Ошол сабактар мени баары бир 1 миллион айына киришке чыкканыма жеткирди. Демек, биринчи орунда, урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөргө канча вложение кылсаңыздар, ошол 100 эсе кайра кайтып келет. Анан экинчи кайра миллиондорго чыккан учурум, баягы Инстаграм өнүгүп кеткенде мен кайра да артта калып атканымды сездим дагы. Анан Кундузга келдим. Кундузга келип эле эме сабактарымды мен дагы жакшылап караштырып, эмне өзүнүн Инстаграм кандай талап кылса, ошондой нерселерди үйрөттү бизге. Ошон менен кайра чыгып баштадым, Кудай буйруса. Ал эми экинчи миллионго кантип чыкса болот 3 кадам дегенге айта алат элем. Экинчиси бул кыймыл. Бизде көпчүлүгүбүз эле окуйбуз, обученияларды алабыз, бирок аны кылбасаң эч качан эч кандай жыйынтык болбойт. Кайсыл темадан сүйлөсөң деле, ооба мен билем. Мен окуганмын. Бирок кыймыл кылбай жүргөндөрдү мен аябай көп көрдүм. Мен менен чогуу окугандар деле бүгүнкү күнгө чейин кыймыл кылбагандар көп да. Анан 1 тонна теориядан 1 грамм практика артык деген сөз менин девизим да. Окуй беребиз, ал эми практика кылган, бул опыт, бул башка нерсе. Ал эми үчүнчүсү бул жыгылсаң кайра тур деген, мен Ник Вуйчичтен алганмын. Бул жыгылсаң кайра тур, анан мүмкүн болгон нерселердин бардыгын өзгөрт деген ушул эки сөздү алганмын. Жыгылсаң кайра тур. Кыскасы, сен бир нерсе жасадың, сөзсүз болбой калат. Анан кайра дагы турганга күч келиш керек, кайра дагы жаса. Кайра дагы тур, кайра дагы жаса. Кече жакында Кундуз бизге бир сөздү айтты. Мына ийгиликтүү, дайыма результат жасап аткан айымдар эмне сразу эле жакшы болуп кетип атат дейсиздерби? Булар канча жолу болбостук неудачанын негизинде анан удача кылып атышат деп группага жазды да. Мен ооба туура деп ошентип калдым. Ошон үчүн Ник Вуйчичтен ошо колу буту жок болсо да ушундай күчтүү адам экенине мен аябай таң калганмын. Анын сабагына жандуу Москвага барып катышып келгем. Ал айтат да, жыгылсаң кайра тур дейт. Ал эми ийгиликсиз адамдар бул бир жыгылгандан кийин болду, койчу бизнес ачпай эле коюш керек. Бул болбойт экен деп ошентип айтышат. Ал эми мүмкүн болгон нерсени өзгөрт. Биз болсо дайыма жагымдуу чектебиз. Ишке барабыз, келебиз, бардыгы жагымдуу, бардыгы тааныш. Ошол жагымдуу чектен чыкпайбыз. Бул орусчасы зона комфорттон чыкпайбыз. Мен зона комфортуман чыгып, декабрдын 10-дорунда 10 күн кечиксем деле мен Кундуздун сабагына келдим. Бул мен үчүн дискомфорт болду. Жаштар эле окуйт да Инстаграмда. Мен келбей эле койбоймбу, кымбат экен деген ойлор да сөзсүз болот да.
Анан бирок мен ошол дискомфорт, өзүмдү дискомфортко түрттүм. Ийгиликтүү адамдардын мындай күчтүү сапаты бар. Бул өзүнө дайыма дискомфорт түзүшөт. Кедей адамдар өзүнө дайыма комфорт түзүшөт. Диван, чоң телевизор алат, анан тынбай шеринелерди уюштуруп алышат, уюштургуч шеринелерге. Ал эми ийгиликтүү адамдар дискомфорт түзөт. Эртең менен эрте туруп чуркайт. Мен чуркашым керек деп өздөрүн катуу дисциплинага түшүрөт. Күндө китеп окушум керек дейт. Күндө муздак душ принимать этишим керек, тоолорго чыгышым керек, же болбосо кандайдыр бир өзүнө максаттарды коет. Же мен мынча кирешеге чыгышым керек деп. Менде дайыма ошондой максаттар, мен мына жаңы жылда такыр эс алган жокмун. Себеби мага дискомфорт болду. Мен Кундуздун сабагында окуп жаттым. Күнүнө 3000 сомдон 5000 сомго чейин мен ар бир күнүм 5000 сомдон түшүп атты. Мен бөлдүм. Бөлсөм бир кыз таң калып атпайбы бизде окуганчы. Биздин күнүнө дедим, обучениябызга 3000 сомдон 5000 сомго чейин төлөп атабыз дедим. Десем таң калып атпайбы? Демек бир күндү дагы биз туура эмес кетирбешибиз керек дедим. Ошон үчүн мен өзүмө быйыл орусча айтканда позволять эте албадым. Жаңы жылда эркин, жөн эле мындай ырларды угуп, же жаңы жылдык кинолорду көрүп, торту жеп коюп жатканга. Мен көлдө жүрдүм, даже ысык тамак ичкен жокмун көлдөчү. Себеби бүт нерселер жабык экен эмнегедир. Ошол жерде ашкана иштебейт экен. Мен 30-31 күнү видео тартып жүрдүм. Оозум кургап, сүйлөп, видео тартып саат 7-8 эле уктап калдым. Кечке видео тартканга мен чарчап калдым да. Анан ошон үчүн сиздер да ушул нерселерди адат кылсаңыздар болот. Кайсынысы жакты? Азыр ошол жаккан нерселерди жазып, ачкыч сөздөрдү жазып кетсеңиздер болот. Кундуз сага суроо берип атышат. 14 жаштагы кыздарга СММди окуу эртеби же кечпи дейт. 14 жаштан үйдө, 13 жаштан үйдө алабыз. Онлайн түрүндө ошол бар, 5000 сом турат. Жана офлайн мобилография, ошол рилстерди. Азыр эмне керек? Азыр баарына рилс керек. Оксана эжеге керек, мага керек, эксперттерге керек, товарды видеого тартып күнүгө салуу керек. Ошон үчүн ушул Инстаграмды дагы туура алып барып, Инстаграмда ошо сатууларды жүргүзүүгө, ошол съемка, стористер чыгарып, макеттерди жасаган дагы ошол биздин бир именно нолдон башталчу, такыр эле Инстаграмды такыр колдонгонду биле албагандарга арналган ушундай курсубуз бар. Онлайн анан офлайн бар, офистен келип окугандар бар, жана онлайн түрүндө дагы бар. Аны кайрылсаңыздар болот, айтып беребиз. Сиздин мына 3 кадамыңыз абдан сонун экен. Бул дагы негизи туура. Себеби дегенде мына азыр мына кыш убакта дагы музда чалынып, жыгылып, тайгакта чалынып, жыгылып калсак, биз ошол жакта отура бербейбиз да, туруп басып кетебиз. Демек жашоодо деле сөзсүз түрдө чалынган учурлар болот, каталар кеткен учурлар болот. Көп андай деле. Менде деле именно пока мы живы, нам свойственно ошибаться деген сөз бар. И движение бул жашоо да, движение это жизнь. Кыймыл аракетте болгондо, пока сен кыймыл аракеттесиң, сен жашап жатасың да. Анан бул жакта дагы ошо көп айымдар айтат, көп эле курс окуйм, результат жок депчи. Результатты өзүбүздүн жоопкерчиликке алып, мына кыймыл аракетке сразу салыш керек. Муну дагы мисалы үчүн сразу эле колдонуп, алып эле баарын алып андан кийин баштайм эмес, ошол момент баштаганды үйрөнүшүбүз керек. Ошол нерсени дагы көп айтам, себеби дегенде ошол эле Zoom сабак болуп атканда Оксана эже дагы тастыктап берет. Сразу эле сторис тартып бергиле дейм да. Окуп атканыңарды тартып бергиле. Сразу эле моменте делайте деп коем да, мынтип туруп эле жасап салып койгула деп. Пусть ошол нерсе кете берсин депчи. То есть кээ бирөө башымды жууп алып, боёнуп алып, анан жасанып алып барып, анан чыгам дегендер бар да, анан кээ бирөө бар арыктаганда чыгам депчи. Андай болбойт эч качан. Идеалдуу момент эч качан келбейт. Азыр идеалдуу момент. Азыр вот кээ бирде да сөз берип сурашат. Качан личный брендти, өздүк брендимди өстүрүп башташым керек деп. Мен айтам, көчө башташ керек болчу депчи. То есть ал бардыгына керек. Даже бизнес ачам деген айымдарга, даже сабак өтпөй эле өзүмдү көрсөтөм деген бардык айымдарга, себеби биз адамды жактырып, адамдан адам сатып алат. Биз адамдардан сатып алабыз. Адам жакса, мисалы үчүн мага адам жакса, мен таш сатса деле ала берем. Ал любой нерсени сатса, алгым келет. Аны менен тааныш болгум келет, аны менен чайлашкым келет. Анын энергиясы мага жакса.
адам катары жакса, мындайча айтканда адам өзүнүн сапаттарын сата алса, аны менен бардыгы, адам өзүнүн мүнөзү жакшы болсо, любой чөйрөдө, любой жумушта батып кетет да. Ошон үчүн биз өзүбүздө иштешибиз керек. Сиз тараптан 3 кадам болду. Мен өзүмдүн мындай практикаман алынгандагы 3 кадам жөнүндө айтып коеюн. Биринчиси бул мындай да, биринчиси сөзсүз түрдө билим болуш керек. Азыр өзүнө бир сферада эмне үчүн Оксана эже менен результатыбыз бат болду? Себеби өзүн өнүктүрүп, тажрыйбасы бар, ушул сферада твердый, мыкты эксперт болгон үчүн жакшы алып кете алды да. Ошондой эле бар, мисалы үчүн ар кандай мындай билими ошол жаатта билими күчтүү болсо, мисалы үчүн салаттарды жазайбы, фруктыларды жазайбы, фуд-блогерби, тамакты жакшы жазап, ошону сүйүп, тортторду жазап, мына десе, ошол сферадан мыкты наставник болуш бат. Эгерде мисалы үчүн кандай десем, психолог болуп, өзүн аябай терең психологияны окуп келем, университеттен окудум, анан мына курстарды окудум, НЛПны окудум, буларды окудум, бирок Инстаграмда өзүмдү сата албайтам, или командам жок деген сыяктуу болсо, анда аны дагы эгерде коронасы жок, обнуленияга түшүп, окуучу позициясына алып келип, ооба, мен даярмын, макулмун, угамын деген болсо, аны менен да ийгилик жаратыш оңоюраак болот да. Анан там, где страхи, там всегда рост экен, то есть коркуулардын аркасында сөзсүз түрдө ийгиликтер жатат. Вот мен элдин астына чыгып сүйлөш мага дагы коркуу болгон. Корккондо эле мен дагы мен айта албайм, что оратормун депчи, но ошол мыкты инсандарды сүйлөгөндөрүн көргөндө мен алардан дагы сабак алам да. Анан корксом дагы элдин астына, мына канча Ошто жүрүп, Ошко барып атабыз, Москвага барып атабыз, элдин астына чыгып сүйлөй берем да. Корком башында сахнага чыккандан. Корксом да барып эле зүкүрөп баштайм, уже коркуп элдин астында. Бир маалда ачылып, албетте оор, бул эмнени билдирет? Өзүм үстүмдө иштешим керек экен. Ушул сферадагы мыкты ораторго барып, сабактарын алып, элдин астында сүйлөгөндү үйрөнүшүм керек экенин дагы билдирет да. Бирок мен ойлойм, орус мектепти бүтсөм дагы кыргызча жакшы эле сүйлөйм деп. Сонун Кундуз, биз сабактын аягында сиздерге бир жакшы нерсе беребиз. Эң сонундагы бир нерселерди даярдап атам. Ошон үчүн сабактын аягына чейин болуңуздар. Бизде дагы 25 мүнөт кенен убактыбыз бар. Мен Кундузга суроо берет элем да, мен окуп калдым да, Ызаткан Жусупова менен продюсерлик кылганда, ошондо 1 жылдын ичинде же 2 жылдын ичинде 36 миллион продажа кылдысыздар. Ошондо кандай кылдыңар? Бул нерсени баягы кээ бирөө ойлойт да, мүмкүн жөн эле цифрадыр депчи. Ооба. Сол боюнча айтып кетсең абдан жакшы болот эле. 2 жыл мурун Ызаткан эже ал кезде 42-43 жашта эле. Анан ошол өзүнүн менеджери как раз Адина сунуштап, мыкты продюсер керексизди деп, анан сунуштап калып келип калган мага. Өзү ошол 41-42 жашында психология дүйнөсүнө келип, Москвадан окуп, өзү менен иштешип келип, анан ошол эле эртеден кечке разбор, консультациядан дагы башы чыкпачы. Анан ошол бир курстун баасы 1000 сом, анан 7000 бар болчу, 2 курс бар болчу, и 4-5 адамга эле сатылчу. Анан ошол команда менен толук ошол чоң бир масштабка чыга алдык деп ойлойм 2 жылдын ичинде. Азыр курстарда кеминен 200, 300, 500дөн кем эмес окуучулар, 200дөн кем эмес окуучу окуйт, 500ге чейин. Андан сырткары ушул жылы буюрса насаатчылыгын алып чыга алдык. Насаатчылыгы 200 миңден өйдө, жана бир адам менен 3 ай насаатчылык кылганы бул 500 миң, 600 миңге чейин. Мындай чектерге балким кээ бирөө таң калышы мүмкүн. Ушундай чектерге да барабы адамдар деп. Ооба, барат. Мындайча айтканда, кыргыз эли бай. Адам өзүн өнүктүрүп аткан адам сөзсүз түрдө мындай окууларды окуйт. Мен деле азыр орустардан кымбат окууда окуп жатам, бирок билем ушул кетирген 300 миңим мага кайра 3 миллион алып келет. Себеби мен кыймыл аракетте сразу аны применять этем, сразу жаза баштайм. Андан сырткары дагы азыр окуп жатам. Ошол эле биякта Сүтсай чебери деп кетти.
цифровая психология деп ошол жактан дагы өзүм үчүн психолог болуш үчүн эмес, өзүм үчүн өзүмдү больше түшүнүш үчүн 500 миңдей акча коротуп окуп келдим. Бул билимдерди мен дагы жашоомо, бизнеске, окууларыма дагы өзүм үчүн дагы балдар адамдар менен баарлашканда сүйлөшүүгө, түшүнүүгө жардам берчү билимдерди дагы сөзсүз түрдө колдоном. Анан мышленияга да, ой жүгүртүүгө 70% ушул ой жүгүртүүңдөн жана кыймыл аракеттен да. Если ты такая умная, почему ты такая бедная деген да сөз бар да. Мен билем деп жана ой мен баарын билем, анан өзгөчө эжекелер айтат, мен 40-ка чыктым, мен 50-ге чыктым, мен баарын билем, мен эми окуганын кажети жок деген депчи. Анан айтат элем, окуңуздар сөзсүз түрдө. Жүрөгүңүз кайсы нерсени каалап атат, жан дүйнөңүз менен иштешкиңиз келсе окуңуздар. Эч качан кеч эмес, өзгөчө бул чөйрө. Ошондой окуулардан барып чөйрө табасыз. Бизде өзгөчө менде 63 жаштагы СМНге келген эжеке бар болчу, кыздары Америкадан акча салат да. Апа, карып кетпе, жакшы чөйрө менен дайыма бол. Ошол айым 63кө чыкканы карабастан, ошо СМНди окуп алып, ошо Узаткан эженин бир тренингине барып, жактырып калып, Москвадан онлайн психологияны окуп алып элестетиңиз. Эч качан кеч эмес. Жакшы. Азыр Кундуз экинчи, үчүнчү кадамдардын аягында айтат. Ошон үчүн аягына чогултуп атабыз биз. Кантип миллиондорду табуудагы 3 кадамдын биринчиси бул билим. Ал эми экинчи, үчүнчүсүн аягында айтат. Ал эми сиздерде дагы бир суроо бар экен. Мен голос жөнөткөндөн уяламын деп 2-3 жазыптыр. Голосовой баягы WhatsApp'тан голосовой жөнөткөндөн. Анан бул тема мага тиешелүү болгон үчүн ораторлук боюнча, ошол боюнча айтып кетейин. Биринчиси, сиздин голосуңуз уялыштын кереги жок. Анда текст жазып отурасызбы? Голос жазган тезирээк да. Өзүңүзгө жакпаган болсо башка адам плюс 20% жагымдуураак угулат башка адамга. Демек, сиздер өзүңүздөрдүн келбетиңиздер, бетиңиздер өзүңүздөргө жакпаса, башка адамдын көзү сизге плюс 20% жакшы сулуураак көрүнөсүз. Көрдүңүздөр, ошон үчүн сүрөткө түшкөндө мен жаман түшүп калыпмын десе, башкалардыкын карасаң нормалдуу эле да. Өзүңдү ошентип бересиң. Голосуңуз да өзүңүзгө жакпаса, башкаларга жакшынакай эле угулат. Кеп өзүбүздүн самооценкабыз, өзүбүзгө болгон ишенимдин ылдыйлыгында. Сиз өзүңүздү ошо боюнча кабыл ала элексиз голосуңузду. Бул биринчиси. Ал эми экинчиси, бул голос бул комуздун кылындай күйгө түшөт. Комуздун же гитараны күйлөбөгөн болсоң, даңгыр этип жагымдуу угулбайт. Ошон үчүн анын кулактарын бурап күйлөгөндө эле голос дагы күйгө түшөт. Ораторлук өнөрдө атайын ошол кантип сүрдү жеңсе болот, кантип тартынчаактык мүнөздөн чыкса болот, эмнеге кол бут титирейт, эмнеге адам өзүнүн элдин астында мындай ишенимсиз көрсөтөт, сүйлөгөн сөзү аябай маанилүү болсо деле адамдар аны уккусу келбейт. Ошолор боюнча ораторлуктан кенен окуп алсаңыздар абдан жакшы болот. Неге дегенде бир ооз сөз менен баарын айтып бериш кыйын. Сиз эмнеге умтулуп аткан болсоңуз, эң негизги максатыңыздар эмне сиздердин? Негизги максатыңыздар жазыңыздарчы, эмне? Сиздердин эмне негизги максатыңыздар? Мен да голосовой жөнөткөндөн уялам дейт. Мен үн менен сүйлөгөндөн сүрдөйм дейт. Оратор болгум келет, маркетингде иштейм, чоң ийгиликтерге жетким келет, лично насаатчы менен иш алып баргым келет дейт. Рыскүл деген айым, мен насаатчы менен иш алып баргым келет дейт. Жакшы азаматсыз. Дагы сиздердин негизги максатыңыздар, жашоодогу негизги максатыңыздар эмне? Ошондо кимиңиздер жаңы кирип аткан болсоңуздар, баарыңыздарга кутман кеч. Сиздер бүгүн бизде конокто Кундуз Таштанова, мыкты продюсер, насаатчы, Сүтсай чебери, жеке продюсерлик борбордун жетекчиси жана Кыргызстандагы атактуу жылдыздардын өздөрүнүн курстарын ачканга жардам берген, көптөгөн инсандарды ошол окутуп келет, продюсерлерди тарбиялап келет. Ошол Кундуз менен чогуу миллиондорду табуудагы 3 кадам боюнча сүйлөшүп жатабыз. Биринчи кадамын айтты, ал эми 2 кадамын аягында айтат буйруса. Башка өзүмдү өнүктүрүп, өзгөртүп башка айым болгум келет дейт, өзүм каалаган дейт.
Instagramda özümdün işimdi tarta alбай жатам, торт жасайм дейт. Элге кызмат кылуу, өсүп өнүгүү дейт. Финанс эркиндигине чыгуу, ийгиликке жетүү, жашоомду жакшыртуу, найти себя дейт. Мен максатым массаж жасап акча тапсам дейт. Мен максат коюшту билбейм дейт. Бул жакта Чоң ийгиликтерди жараткым келет дейт. Инстаграм жаатында да суроолор бар экен, мен жооп берип коеюн. Бул жакта торт жазайм дейт, бирок ошону сата албайм дейт да. Мындайда азыр онлайндын заманы болуп атпайбы? Азыр заман өзү ошондой болуп атат. Азыр 2 ай, 3 айлык окууларды окуп, адамдар ошо жаңы алган кесип менен көбүрөөк киреше, финансы көтөрүп аткан ушул заманы болуп атат. Мен дагы финтехти, АУПКРди 2 дипломум бар, бухгалтермин, бирок иш жүзүндө бухгалтер болуп иштеген эмесмин. Банктарда иштедим, операционкада, бирок бухгалтер болуп эч бир жерде иштеп тажрыйба ала алган жокмун. Демек, бул эмнени билдирет? 5 жылдап университетте алган билимимди иш жүзүндө практикада колдоно албадымбы? Мен билбейм аны. Жөн эле диплом жатат да. Башка жактан өзүмдү таптым. Замандын талабына жараша. Анан ушул экинчи секретти айтып коеюн, кыймыл аракет. Баары бир кыймыл аракет керек. Сиз үчүн бирөө арыктап бербейт, сиз үчүн бирөө бир нерсени кылып бербейт. Ооба, мотивация болот, бирок мындай насаатчы менен да иштешкенде дагы өзүңүз дагы устат айткан нерсени кылып, ишенбесең да ошол нерсеге кыла беришиң керек да. Тупо делай деп коет, мындайча айтканда, тупо делай, будет тебе результат депчи. Анан анализдеп, анан билем не равно знаю, не равно делаю, да. Мен муну билем. Ооба, билем, Инстаграм алып барыш керек, жылдыз болушум керек, бренд болушум керек. Мына айтып атпайбы, бул жактачы офлайн базарда иштейм, соода товарымды онлайнга өтүшүм керек депчи. Билем дейт, бирок кылбай жүргөндө канча ай болгону ким билет. Ошону онлайн тартып, айфон алып, жакшы телефон алып, Инстаграм баракча ачып, реклама таргет кетиргенди үйрөнүп, пижама сатабы, эмне сатат билбейм, пижама сатса, мисалы үчүн үйдө да сулуу болуп жүрүңүздөр айымдар деп, ошону презентация кылып, мындай көрсөтүп, видео тартып, ошону монтаждаганды кичине үйрөнүп алып, өзү кылбаса да, СММди жалдаса дагы, эмне жөнүндө иш болуп атат, өзү да кичине разбираться этиш керек да. Эмне үчүн сиз азыр продюсерликти да окуп атасыз? Себеби продюсер менен иштешкенде дагы, менин жоопкерчилигим бул зона, продюсердин жоопкерчилиги бул зона. Өзүм продюсер даже боло алат экенмин. Демек, менин бизнесиме күйүп пышкан адам мен гана экенмин деп түшүнүп атасыз да. То есть менин брендим, мындай да, сиздин бизнес үчүн эч ким күйүп пышпайт. Надо будет. Сиз ошол нерсени дагы билип, үтүр точкасына чейин түшүнүп, андан кийин делегировать этсеңиз дагы болот да. Онлайндагы ошо сатуулардын эң биринчиси бул мурункудай эмес, мынтип сумкаларды көтөрүп алып, ал сатып алчы эмес, ушуну жакшы көрсөтүп, баалуулугун жеткире алсаңыз, адамдар өздөрү келип сатып алгысы келет. Ошол эле күнүгө сиз сетевой компанияда иштеп, сизге витамин сатыш керек болсо, күнүнө эртең менен ошо витаминди ичкениңизди көрсөтүңүз стористен. Ошо тойго алып барып көрсөтүңүз ичип атканыңызды. Ошондой бир мындай, кандай десем, ошол мындай баскан турганыңды эмес, ошол атайын бир техникалар бар. Туура ошону презентация кылып сатканды. Эмне товар сатсаң, мисалы үчүн балдарга ылайыкталган бут кийим сатсаңыз, аны дагы кандай десем, товарыңызды туура сатып, ошол күнүгө да рилстерди чыгарып, товарларды көрсөтсөңүз дагы, элдин каалоосу ойготкон видеолор болсо, сатып алчы суранам, алып кой эмес, адам өздөрү келип канча турат деп, өздөрү жабылып сатып алганга, онлайн сатууларга, дүкөнгө келип сатып алганга мындай ойгонот да желаниясы. Ошондо азыр максатыңыздарды жазып атасыздар да, жашоодо максатыңыз эмне деп суроо бердим эле. Максаттарын жазып жатышат, жана СММ боюнча да сурап атышат, СММ курстарды каяктан окусак болот, офисти каякка, офиске барсак болот деп жазыптыр. Офисти сурагандар да бар экен бүгүнкү убакытта, бүгүнкү учурда. Инстаграмдан эле таба аласыздар. Инстаграмга кирбейм, бирок бул соодада жүрөм дейт. Анан жашоодо максатыңыздар эмне дегенге көпчүлүгүңүздөр жооп жаздыңыздар, жакшы.
Эгерде ошол эми карап туруңуздар, эгерде ошол максатыңыздар бар болсо, бирок сиздер жалкоолонуп жатасыздар, максаты барлар. Жалкоолук барбы сиздерде? Туруп иш кыла албай атасыз, негедир жолун таппай атасыз же жалкоосуз. Барбы ошондой? Бар болсо, ооба бар дегенди плюс кылып койсоңуздар болот. Жок болсо минус кылып койсоңуздар болот. Максатыңыздарды, жашоодо максатыңыздарды жаздыңыздар. Жалкоолукту жеңиш керек дейт. Бар да дейт. Ооба бар дейт. Бар дейт. Жалкоолук бар дейт. Плюс дейт. Демек жалкоолук бар дейт. Түшүнүктүү. Демек жалкоолук бар болсо, демек сиздердин максатыңыздар сизди ойгото турган максат эмес да. Жалкоолукка орун жок. Эгерде максатыңыз ушундай күйүп жанып, мен ошонун үстүнөн аткарам десеңиз, анда жалкоолукка орун жок. Мисалы, мен Кундузга обученияга келдимби? Мен жалкоолонуп жаткан жокмун. Мага даже мен жалкоолонуп жатканга оюмда жок да. Мен жашашым керек, батыраак аткарышым керек, ушул учурларда сабактарды алып калышым керек. Көрдүңүздөр, жалкоолук бар дегендер обученияга катталыңыздар. Анан сиздерге дагы бир суроо, экинчи суроо. Өзүңүздөрдүн мээңиздерге, өзүңүздөрдү өнүктүрүүгө, СММ курска, деги эле өзүңүздөрдүн билимиңиздерге мектептен, университеттен сырткары канча акча жумшадыңыздар? Мээңиздерге ачыгын жазабыз. Ачыгын жазыңыздар, канча акча? Кундуз эже, өлө сонун эжесиз дейт. Өлө дегенди кошуп жазып койсоңуз. Мен да ошентип сүйлөйм. Өлө сонун айымсыз го депчи. 100 миң жумшадым дейт Динара. Азаматсыз Динара 110 миң жумшадым дейт. Жок, ооба 110 миң жумшадым дейт. Колуман келбейт го деп ойлойм дейт, СММ дейт. Андан дагы ашык жумшадым дейт. 6 миң жумшадым, 10 миң. Азаматсыздар, кара, Кундуз бизде аябай ачык айрым айымдар отурат. Точно ошонусун жазып атат да, бирөөсү жазып атат 4 миң жумшадым дейт. Бирөөсү 15 миң дейт. Сиздин китебиңизди окугандан баштап чуркай баштадым, мыктысыз дейт. Рахмат. Китеп эле сизге чурка түйсө, анда сиз азаматсыз же мен азаматмын. 0 сом дейт. Бирөө ачык эле жазыптыр, 0 сом жумшадым дейт. 50 миң сом дейт бирөө. 42 миң дейт. 55 миң дейт. Карасаң, Кундуз бизге жөнөкөй айымдар келбептир да, күчтүү айымдар демек. Мен просто реклама бере албай жатам. Курсы ученикам в этом году начала дейт. Жумшаган жокмун дейт. 900 сом жумшадым дейт. 10 миң сом дейт. Эч кандай акча жумшабадым. 2 миң сом катып атат дейт. 100 миң сом жумшадым. 5 миң. Жакшы, азаматсыз. Бекер гана сабактарга катышам дейт Кундуз бирөөсү. Результат алыш оор болот. Мындай да, мен чөйрөм. Кээ бир адамдар ушул мындай курсту окугандан дагы катышат экен да. Бул мындай өнүгүү жол, кандай десем, бул абдан сонунда өзүңүздү, макул 500 сомдук сабактардан баштаңыз. Ошончалык сиз өзүңүзгө мындай кыйын болуп атса, өзүңүздү мындай 500 сомго, 1000 сомго, пока ошондон деле баштасаңыз болот да. Андан кийин ушул чөйрө алып, ишенип, эң негизгиси ишенип баштасаңыз. Мен да башында ойлочу элем, кантип ушинтип адамдар 300 миңдик, 500 миңдик курстарды окушат депчи. Аябай сүйүнүп жатам мен ошондой айымдардын ичине киргениме. Акыркы ушул 2-3 жылдын ичинде 2 миллиондон ашык билимдерге ушул уважение кылдым. Бирок тапканым канча эсе көп болду. Кыялымдагы жашоомду ушул билимдер аркылуу жылуу жумшак үйүмдө отуруп эле билимдин аркасынан ийгиликке, билим бул шамчыракта, билим аркылуу ушул ийгиликтерге жетип атам. Жашоомду өзгөртүп, жакшы бир, кандай десем, эң жакшы нерсе бул ушул билим алуу экен да, өзүңөрдү өнүктүрүп. Адам өзү баалуу да, бул иштеген жумуш эмес. Бүгүн жумуш бар, кабинет, эртең жок. Адам өзү ошол мээсине инвестиция кылганда, бул аренда эмес, эч кандай бир эме болбойт. Өзүңө инвестиция кылып, анан сөзсүз түрдө эле инвестиция кылып эле отура бербестен кыймыл аракет кылуу, сөзсүз түрдө кыймыл аракет кылуу. Андан кийин ошо чөйрө менен наставник, үчүнчүсү чөйрө жана наставник. Наставник анан чөйрө десем болот. Устат керек. Себеби дегенде мен устатка барып анан өсүп баштадым. Системага салдым. Окуунун системасын, бардык нерсе ар бир сферада өзүң устатың болгон жакшы экен да. Бул сенин кыйла канча деген жылдар
тажрыйбасы менен бөлүшүп, ооба сен ага акча бересиң, бирок канча деген жылыңды сен кыскартасың, тажрыйбасын аласың, сени колдойт, опыту менен бөлүшөт. Анан ошого ишенип барып, ийгилигиңе карай жолду кыйла кыскарта алсаң болот да. Анан чөйрөнүн дагы мааниси абдан чоң. Сени колдоп, сени түшүнгөн чөйрөдө болуу дагы сонун. Үчөөнү айттым окшойт, Үчөөнү айттым го, да аягында кайталап коесуң го, себеби дагы сурашат азыр экинчиси эмне, үчүнчүсү эмне депчи. Эмнеге сиздики ушундай аудитория дейт. Ошондо жакшы эле жумшашат экен, жакшы жумшабагандар да бар экен, өзүнүн мээсине вложение кылбагандар жазып атат. Демек вложение кылышыбыз керек турбайбы деп. Ооба, менде деле оюма кээде кетет да, бул жөндөн жөн эле мындай чыгым катары көрүнөт. Неге дегенде биз балалыгыбыздан баштап мектепте, бала бакчада, кийин колледжде, университетте биз акча төлөгөн эмеспиз да, бюджетте окуганбыз, көбүнчө союз убагындагылар. Анан мындай ой бар да, неге мен көзгө көрүнбөгөн нерсеге акча төлөйм? Мисалы, мына ручканы алсаң, ручкага мен бүгүн 250 сом төлөдүм, 250 сом турат. Ал эми бул көзгө көрүнбөгөн нерселер. Бирок мен мынтип ойлодум да, эмнегедир ушул акыркы мына бир ай мурда сага жазылардан мурда мынтип ойлодум да, эмнеге дедим да, менин эмемди дедим, личный брендимди дагы көтөрүп атат, мага жардам болуп атат дедим да. Биринчи мен инфопродюсерге төлөдүм, 50 миңге сүйлөштүк, андан ары да договорлоштук. Анан ошондо мен с удовольствием төлөдүм да 50 миңдичи. Эмнеге? Себеби мени алдыга жылдырып атат. Бул өзүн эмес, даже мени жылдырып атат. Бул өтө чоң нерсе да, мени жылдырганычы. Кандай сон самооценкаң автоматически көтөрүлөт, өзүң көңүлүң ачылат, сен астыңда командалар иштеп атса, как дүйнөлүк бир ырчылардай сезип кеттим да өзүмдүчү, команда иштеп атса. Продюсерди, мен продюсерим бар деп. Ооба. Анан өзүм окууга келгенде эмнеге мен ушулардын баарын өзүм үйрөнүп алып, өзүм кыламын? Неге мен өзүмө жумшашым керек? Бул өтө сонун нерсе да деп мен бактылуу болуп жумшадым да акчаларды. Анан бирок сөзсүз эле баягы жумшагандан кийин кылбагандар бар. Ошон үчүн мен айтат элем, убактысын 100% ушул жака бөлүш керек да. Мындан баалуу, мындан керек нерсе жок жашоодо. Себеби акча алып келип атат, бүт нерсең жылдырып турушуң керек да. Даже кичинекей балдар менен окуп атышат бизде канча кыздар. 1,5 жашар балдары бар. Адам бардыгына жетишсе болот. Максат эле болсо болду да, адам ойдон коруп, тоону томкорот. Максат туптур айтасың. Көрдүңбү, байкабай калдык дейт. Биринчиси билим дейт, экинчиси устат, үчүнчүсү чөйрө дейт. Экинчиси кыймыл аракет, үчүнчүсү устат жана чөйрө. Экинчиси кыймыл аракетти унутуп коюп атышат да. Жуксуун деп сиздерден кичинекей болсо да белек күтөм дейт. Белек күтпөңүз, белекти өзүңүзгө өзүңүз белек кылыңыз дагы, ушул сабактан алган белек бул таптакыр, эчтекеге тең келбейт. Кандай жөн эле iPhone же машина алган болсоңуз, андан да күчтүү белек өмүр бою иштейт. Белек күткөндөр көп эмнегедир? Белек мен мага жиреке жазсаңыздар болот, белек деп мен силерге акысыз сабак жөнөтөйүн. Эмнеден баштайм? Инстаграмдагы ушул баракчамды жылдырууда эмнеден баштасам болот деп кыргызча жана орусча тилинде 2 сабак бар, ошону жөнөтүп коем силерге көрүп. Сонун белек. Мен да көркөм окугум келет YouTube'дан дейт. Менин көркөм окуганымды айтып атышат окшойт. Сон Оксана эже бизге сонун ырдап да берет. Бизге дагы үлгү болгон айым, себеби жүрүшү дагы аябай сонун биздин окуудагы биздин ошол группанын көркүн ачып көрүп берип аткан айымдардын бири. Устатым менен чөйрө калды аракет дейт. Алганга караганда берген бактылуу дейт. Белек дейт. Белек деп жиреке жазасыздар, алтындарым. Белекти кандай жакшы көрүшөт да? Давайте анда белек берейли. Сен ошондо СММ боюнча Кундуздан сиздерге белек, кыргыз тилинде, орус тилинде 2 сабакты белек берет экен. Мен сиздерге өзүмдүн акылуу сабагым бар, 5 сабак кирешени көтөрүү боюнча
финансылык сабаттуулук боюнча ошол сабагымды берейин. Ошо бекер нерсени алып эле иштетип ийген болсоңуздар абдан жакшы кубанычта болобуз биз. Бекер ооба. нерседен качыш керек дейт. Белеге алгым келет дейт. Ошону алып дагы укпагандар дагы чыгат да арасындачы, же башын угуп, ортосун угуп, аягын уккандар дагы чыгат. Жакшы азаматсыздар, кимиңиздер жаңы кирген болсоңуздар, же жарымынан кошулуп калган болсоңуздар, биздин эфирде Кундуз Таштанова, насаатчы, мыкты продюсер, жеке продюсерлик борбордун жетекчиси, психолог, коуч Узаткан Жусупованын продюсери, 3 жылдын ичинде 250ден ашуун продюсерлер чыгарыптыр, 6000ден ашуун окуучуларына курстарды окутуптур. Топ инфо продюсерлердин катарына кирет. Бүгүнкү темабыз миллиондорду табуудагы 3 кадам деген тема болуп атат. Ошол 3 кадамдарды дагы бир сыйра кайталап койсок, биринчи кадам бул билим болду. Биринчи кадам билим болду. Экинчи кадам ошол билимди алып эле кыймыл аракетке түшүп колдонуп баштоо, кыймыл аракетке түшүү. Үчүнчүсү сөзсүз түрдө устат алыңыз. Эгерде ушул өзүңүздүн мындай ар бир сферада устат бар. Чач жазуу боюнча устат бар, сүйлөө боюнча, личный бренд боюнча устат бар, сатуулар боюнча устат бар, курс чыгаруу боюнча устат бар. Ошол туура жүрөгүңүзгө жаккан авторитет, мен ушуну угам, ушул мага жагат, ушунун чөйрөсүндө болгум келет деген устатты барып жүрөгүңүз менен тандап алыңыз. Себеби аны жактырбасаңыз ал айтканды кылбайсыз. Авторитет болуш керек, сиз аны менен сыймыктанып, ушул айымдай болгум келет деп турушуңуз керек. Жүрөгүңүз менен сүйүп барыңыз ошону. Андан кийинкиси ошо устат, анан чөйрө. Чөйрө бул өтө мааниге ушул 3 кадамды мен айтып кетем, жана сиз өзүңүз тараптан 3 кадамды айтсаңыз болот. Анан ушул эфирди дагы записти чыгарып сөз түрдө эфирдин астында дагы хэштег калат, Белла Стелла деп Instagram аталат. Ошол личкама жазсаңыздар, мен ошол белектерди сиздерге берем. Жана сизден да сурап атат, сизге да белек деп жазалыбы Диреке деп. Ооба, мага белек деп жазасыздар. Мен сиздерге финансылык сабаттуулук боюнча, кирешени көтөрүү боюнча 5 акылуу курсум бар, жабык YouTube каналда. Ошол курсту мен сиздерге ошол 5 сабакты берем. Бирөөсүн берип, экөөнүн берип койсом, аягын таппай калбаңыздар, ошентем. Анан мендеги 3 кадам бул экөөбүзгө окшошуп кеттир. Экөөбүз эч сүйлөшпөй эле даярдансак да, мен 1 миллион сом өзүмө вложение кылган үчүн миллион таптым деп жазгам. Бул биринчиси ошо билим. Ал эми экинчиси кыймыл. Бул 1 тонна теориядан 1 грамм практика артык. Кыймылды мен аябай жакшы кылам. Билсем билбесем, түшүнсөм түшүнбөсөм деле мен чыгып ошол уккан нерселеримди кыймыл кылам. Ал эми үчүнчүсү меники насаатчылык дегенди дагы көп жолу эле кошуп айтып жүрөм. Себеби насаатчы жок болсо биз алдыга жыла албайбыз. Мисалы, чөйрө деп дагы айтып кеттим. Кундуз, мен чөйрөгө аябай жакшы, ушул чөйрөнү аябай акыркы учурларда жакшыраак сездим. Ал сенин чөйрөңө келип кошулгандан кийин кыздардын бардыгы аракетчил, бардыгы өзгөчө, ар биринен үйрөнө турган кыздар да. Жаш эле кыздар, бирок мен ар бирине суктанамын да. Жазгүл деген айым бар бизде, аябай күчтүү. Асел деген айым бар, юрист болуп келип бизде сенде окуп атат. Ал өзүнчө күчтүү кыз, ошончо күчтүү болуп туруп, бул жактан нөлдөн баштап атат. Дагы Алина бар бизде, жаш болсо дагы аябай аракетчил, күчтүү кыз. Дагы ким бар бизде? Адина бар. Адина аябай жөн эле танкадай аракет кылып иштейт. Биз күндө Reels чыгарабыз. Мен күндө Reels тартпайт болчумун. Кундузга келе электе бир жумада 2 жолу Reels тартсам болот дейт элем. Азыр болсо бул күндө тарткыла дейт. Ошон үчүн күндө чыгарабыз. Дагы жакшы, мен эме мобилографым бар да. Элдер мобилографы жоктор өздөрү эме кылып отурушат да. Кыркып кээ бир жерлеринчи. Ошон үчүн анан мен мынтип ойлойм да, күндө Кундуз бизден отчет сурайт, отчет бергиле дейт. Анан мен өзүмдүн мурда ойлойт элем, сабактарга катышканда отчет берсең, китептен окуп туруп анан отчет бересиң, конспектин көрсөтөсүң деп. Биз болсо бүгүн өзүңдүн жашооңду алдыга жылдырып атасың, анан ошону отчет кылып жазасың да. Бул кандай сон? Сонун ар бир нерселерим мен алдыга өзүмдү алдыга жылдырган нерселер. Анан ошонун отчетун аяка салып коем.
сонун да алдыга жылган өзүн өнүктүргөн кандай рахат да. Күндүн ооба батканын, таңдын атканын билбей иштейбиз. ооба Ошон үчүн сиздер да ошондой чөйрөгө кошулсаңыздар болот. Мен да сиздердин чөйрөңүздөргө кошулгум келет дейт. Мага да директке белектеп жазасыздар, Кундузга да белектеп жазып, сонун белектерди аласыздар. Бизде толук 1 саат болуптур, Кундуз. ооба Мен сизге ыраазычылык билдирип жыйынтыктайлы кетебиз. анда. Сизге ыраазычылык билдирем, Оксана эже. Абдан сонун маек болду. Кандай сонун белектерди дагы бердик. Ушул теманы да ача алдык деп ойлойм. Эфирди сөзсүз түрдө сактап коебуз. Мени соавтор кылып коюңуз, сөзсүз. Менин да подписчиктерим көрө алсын ушул эфирди. Анан ошол астында никтерди коебуз. Ошол жака дирекке жазсаңыздар болот, сөзсүз түрдө катталсаңыздар болот. Андан кийинкиси ошол белектерди алып, анан жөн эле ачып көрүп, мындай көрбөй койбостон ачып көрүп, кайтарым байланыш берип коюңуздар. Себеби кайтарым байланыш берсеңиздер, биз дагы ыраазы болуп, биз да сүйүнүп кетип, дагы может бир белек беребиз дебейсизби? Тамаша. Тапшырманы жакшы аткаргандарга дагы белек беребиз дейсиңби? Десек ана белек эле бүтүп калышат да. Ооба. Отзыв калтыргандарга дагы белек беребиз. Анда эмесе биз жакшы бир нота менен сабакты жыйынтыктайлы. Сиздерге өзүмдүн бир тууган сиңдим Гүлзада Рыскулованы атактуулукка жеткирген Курманбек эпосунан бир куплет ырдап берейин. Ошо менен жылмайып, белекти дагы алып, сүйүнүп уктап калыңыздар. Анан эрте туруп аракет кылабыз. Анда эмесе сиздердин алдыңыздарда Курманбек Баатыр 40 жигитине кайрылып турган жери. Биздин командабыз болсо, чөйрөбүз болсо, ошолор 40 жигит бизди колдоп, коштоп турушат. Кыргыз Кыпчак элимдин кырылган өчүн албасам, кырчылдашып калмакка кызыл кыргын салбасам, Курманбек атым аттанган курусун менин даңазам, камыналы жигиттер кара таандай калмакка өрт жалындай күч менен өткөн өчтү алмакка, өксүгөн элдин айынан өткөн күнгө мен капа, тууган элдин убалы мени кантип уктатат, мындай ишти ойлонсоң кандай баатыр тынч жатат Рахмат сүрөтчүлөргө. Рахмат баарыңыздарга. Кимдер биздин эфирге катышкан болсо баарына ыраазычылык каалайбыз. Кундуз чоң ыраазычылык, аябай чоң ыраазычылык сага. Баардыгы сага суктанып жатышат. Жакшы түш көрүп жат, жакшы эс ал, эртең жолугушканча. Баарыңыздар жакшы калыңыздар, түнүңүздөр бейпил болсун.